Birinci жолу Кыргызстандын тарыхында Өнүгүү Прогресс партиясы отчеттук съезд уюштурду. Партиянын уставына ылайык 2 жыл аралыгындагы отчет берилди. Кыска аралыкта партия өлкө боюнча 15 машина, трактордук станция, 20 ишкана жана ар бир райондук оорукананын бирден палатасын жакшы шартта жасап, элге кызмат көрсөтүп келет. Бул иштин башталышы гана. 10 шаарда тең биз биринчи, экинчи орунду ээледик. Азыр биздин 2 шаарда биздин шаардын мэрлери, биздин партиянын өкүлдөрү. Ал эми Кербен шаардын шаардык кеңешинин төрагасы биздин тиги партиянын мүчөсү болуп эсептелет. Жалпы биздин шаардык кеңештердин депутаттары бүгүнкү күндө 65. Сөз менен эмес, элге иш менен таанылган Өнүгүү Прогресс партиясынын программасы аткарылган иштери элге жаккан үчүн партия мүчөлөрүнүн саны 17 миңге жеткен. Ал эми өлкөнү өнүгүү жолуна багыштаган партияны колдогон тарапташтардын саны 170 миңден ашты. Саясий серепчилер Өнүгүү Прогресс партиясынын алдыңкы катарда ишенимдүү бара жатканын белгилешүүдө. Жаңы экономикалык тартипти күтүп атат. Ошон үчүн бул Өнүгүү партиясы өзүнүн программасы менен башка партиялардан ушул менен айырмаланып атат да, саясаты азыраак болуп, ошо өндүрүш жакка көбүрөөк басым жасап аткан партиялардан бири деп эсептейм. Дагы эми өтө турган партиялардын 5-өөнө кирип атат. Албетте Өнүгүү партиясы жогорку кеңешке албетте өтөт. Маселе бир гана канча депутат өтөт, ошодо болуп атат да. Өнүгүү Прогресс партиясынын өзгөчөлөнгөн дагы бир багыты бул кадр өстүрүү. Партияда жаштарга өзгөчө көңүл бурулат. Учурда жаштардын күчү менен көп демилгелер ишке ашууда. Ар бирибиз өзгөрүүнү өзүбүздөн баштап, кемчилигибизди жоюп, дайыма билим алууга, бир нерсени үйрөнүүгө умтулушубуз керек. Өнүгүү Прогресс партиясы 7 багыт боюнча иштерин бирдей жүргүзүп келет. Айыл чарба, өнөр жай менен курулуш, саламаттык сактоо, билим берүү жана маданият, спорт жана улуттук оюндардан тышкары эми Бишкек шаары боюнча өзгөчөлөнгөн долбоорлорду ишке ашырып баштайт. Приватизация аркылуу шылымдардын менчигине өткөн, тонолгон, токтоп калган ири ишканалар боюнча талап кылуучу учур келди. Же аларды сен иштет, жумуш орундарын түз, же кайра мамлекетке өткөз деп айтар элем. Ушул маселе боюнча биз жаңы мыйзам долбоорун жазып сунуш кылабыз. Элдин турмушун жакшыртуу максатында чакан чарбаларды ирилештирип, логистикалык борборлорду ачуу максаты коюлууда. Ал эми алдыдагы парламенттик шайлоого дагы даярдыктар көрүлүүдө. Биз эгерде партиялар өзүнүн кызыкчылыктары үчүн, өзүнүн бизнестерин коргоо үчүн алар партиялар менен бирикпейбиз. Кур сөз менен чыгып, элди алдап, парламентке баруу менен максаты менен чыкса, анда ушул партиялар менен барбайбыз. Биз кайсы партиялар менен бирикебиз? Биз ушул Кыргызстанды өнүктүрөлүк, биздин жөнөкөй жарандарыбыздын жашоо турмушун оңдойлук деген партиялар менен биригебиз. Бүгүнкү съезде берилген отчеттор жактырылып, сунуштар, пикирлер кабыл алынды. Иш чара Өнүгүү Прогресс партиясынын кимиги менен жыйынтыкталды.